Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар, жалпы эле Алам кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы туугандар, кандайсыздар? Кайрадан эле мен сиздерге Ордолу Ош шаарынан чоң салам айтамын. Бүгүн 2022-жылдын 13-ноябрь күнү. Туугандар, көпчүлүк сураган мына ушул 7 орундуу унаалар боюнча алдыда сиздерге маалымат берейин. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Колдоо иретинде мына ушул видеобузга лайктан басып, эгерде биздин каналда биринчилерден болуп көрүп жаткан болсоңуз, биздин каналга катталып коюңуздар. Алдыда 7 орундуу унаалар боюнча маалыматты берейин. Чуу дегенде эле мына ушул Одиссей биринчи поколениясын көрсөтөйлү. Жок, түшпөдүңүз. Мына ушул унаа боюнча маалымат берейли, эгер баасы жазылган болсо. Мына ушундай. Таксыр канча сурап тур, бияк билбейсизби? Эсин тынчын алабызбы? Чыгарылган жылы 99, 2-3 куб. Номерлерин айтып коеюн: 0707 099 045 деген номер. Кайсыл? Болду. Азыр мен сиздерге баасын билип берейин. Ассаламу алейкум. Таксыр өзүңүз албай атабыз. Канча сурап атасыз? 320. 320, а? 320. Пробег кандай буларда? Кайтпай та пробег, а? Канча болуп калган билбейсизби? Негизи машинаны жөн алып келгенбиз дейт, пробегин айтышпады. Мына ушундай. Таксыр, мен келем сизге. Келебиз. Туугандар, бул жактан тартып койбойсуңбу дейт, неге тартпадың деген жандар болушу мүмкүн. Бул чыгарылышта мен сиздерге туугандар жогоруда айткандай жалаң 7 орундуу унаалар боюнча маалыматты беремин. Навестин астына дагы киребиз туугандар, абалы таза машиналарды дагы көрсөтөбүз. Мына ушундай туугандар. Бүгүн негизи машина Ош шаарында, ушу машина базарда өтө көп. Алдыга карай жылабыз. Баасы бар, эси бар унааларды тартышка аракет кылайлы. Бул жерден туугандар, мына ушул баклажан түстөгү Honda Step катышпады болуп калабы кандай? Мына ушул машина боюнча маалымат берели. Таксыр, сиздерденби? Чыгарылган жылына келсек 2004, 24 объем. Номерлерин көрүп алыңыздар. Газ, бензин дейт. Азыр ичин көрсөтөйлүчү, эгерде ичи болсо. Эси жок экен туугандар. Таксыр, сиздерденби? Канча сурап тур билбейсизби? Мына туугандар. Мына ушундай өзүнүн дискалары менен. Номерлерин көрүп алыңыздар туугандар. Эми баасы жок болсо дагы тартып коюуну туура көрдүк. Алдыга карай жылабыз. Мына ушул Starex боюнча дагы маалымат беребиз бизге кандай. Starex'тин баасы жок экен. Таксыр, бияк сиздерденби? Канча сурап атасыздар? Тартып коелу, а? Канча? Мына туугандар. Баасы 620 миң экен. Мындай айлантып бир сыра көрсөтүп коеюн. Мына. 620 миң сом дейт туугандар. Баасын уктуңуздар. Азыр мен сиздерге бул стептин ичин көрсөтүп коелу. Бисмилlah деп ачабыз. Ичи болсо мына ушундай туугандар. Жерде мынакей. Үстүндө болсо мына ушундай багажик. Таксыр, пробег канча? Мотор басылган, а? Болду. Мотор басылып туруп, жаңыдан гана бир жума болуп тур. Болду, таксыр, базарыңыз берсин. Бул жерде мына ушул биринчи поколениядагы мына ушул степти дагы көрсөтөйүн. Туугандар, мынакей. Алам кабар деген. Чыгарылган жылына келсек 2001, 2 куб. Номерлерин көрүп алыңыздар. Мына ушундай. Азыр мен сиздерге баасын билип берейин. Ассаламу алейкум. 580. 580, а? Пробеги булар кайта бажа кайтпайбы? Билбейт. Болду. 580. Каякта жүргөн негизи машина? Каяктан келди? Ошто эле, а? Жакшы.
Басын ұқтыңыздар 580 мың сом екен дейді. Дағы бір сәра мына шындай қайталап қойды. Туғандар көрдіңіздер. Мына шындай. Дағыдан алда жылауыз, мына шыл Одиссей бойынша малымат берсек, егерде шығарылған басы жазылған болса, бұл машинаның дарегі жоқ екен. Мына шындай. Біз алдаға қарай жылауыз. Туғандар, кезектегі мынау ушул 7 орынды стрим мунасы бойынша маалыматты берели. Андықтан бізбен бірге болып тұрыңыздар. Бұл машинаның негізі дарегін айтып берели. Шығарылған жылы 2001. Бұл жерден көрдіңіздер 1.7 объем, анандағы басы болса 470 мың сом. Номерлерін айтып қойын. 0501 менен 395 481 деген номер. Мынау ушундай дөңгөлектерін көрдіңіздер. Қышқы авалда өзінің құйымла дискалар менен. Азыр пробеги қанша тақсыр? Bir көріп қоясыз ба? 189? 189 дейді, туғандар. Негізі аз жүріп тұр. Көрдіңіздер, машина негізі жақшы авалда көрінеді. Азыр мен сіздерге ішінде бір сәра тартып көрсетіп қойын. Içi болса мына ушундай туғандар. Механика. Пробеги қанша? Пробегінде бір көрсет. 189 мың. Толық, а? 189 492 дейді. Мына ушундай. Машина негіз қаяқта жүрген? Жалауаттан келді. Жақсы. Авалы туғандар өте жақсы. Пробегін өзіңіздерге толық оғызып айттым. Мына ушундай. Өзіңіздер келісіп, мына ушундай унаны іздеп жатқан болсаңыздар, сүйлессеңіздер болады тағы. Туғандар, мына ушул Одиссей 3-ші поколениясы. Мына ушул машина бойынша дағы маалымат берейін. Бұл машинаның шығарылған жылына келсек, шығарылған жылы 2005. Газ бензин екен туғандар. 2-4 куб. Номерлерін көріп алыңыздар. Мұна шындай. Қазір мен сіздерге басын біліп берейін. Салам алейкум. Тақсыр қанша сұрап атасыздар? 650. 650, а? Пробеги қандай? 270. 270. Өзінікі, а? 270. Кондиционер бар екен, а? Болды, тақсыр. Қаяқтан келді машина негізі? Ошталылы? Туғандар, мұнай пробегін ұқтыңыздар. Мына ушунда Одиссей 3-ші поколение. Кейінгі мұнаға өтөбүз туғандар. Басы бар, есі бар, мұналарды тартайлы. Мына ушул стрим бойынша да маалымат берейлі. Егер есі болса, мына ушундай қойылма дискалар менен стримде сұраған жандар үшін. Туғандар, автомат коробка. Мынакей. Шығарылған жылы 2005, 2 куб. Номерлерін көріп алыңыздар. 0772 1166 99 деген. Яқ, кімден екен білбейсіздер, тақсыр? Қанша сұрап отыр? Өзіңіздер салып сөйлессеңіздер болады, туғандар. Барыңыздарға белгілі, негізі бізде Ошто мына ушундай машиналардың басы жазылбайды. Жазылады, анша-мыншасы жазып қояды. Негізі көпчілік машиналардың басы жазылбайды. Мына ушул Toyota Estima бойынша дағы маалымат берейлі. Шығарылған жылына келсек 2003, 2-4 куб. Мына ушул жерден басыны көріп алыңыздар. 550 мың сом. Салам алейкум, өзіңіз тартпай айтам, тақсыр. Номерлеріңіз айтып қойбайсыз, номер жоқ екен да? Номерді айтып қойбайсыз. Айтпай қойасыз ба? Болды. Номерлерді айтпай қойыншы дейді, бірақ ең башқысы басыны жазып қойып тұр. Мына ушундай. Базарын берсін дейіз дағын. Кейінгі ұнаға өтөбүз. Мына ушул стримден басы жазылған болса, шулына тартайлы. Бұл жерден ондар басы жоқ екен бұл стримден. Навестің астыға қарай жылы өрелі. Мына ушул навестің астындағы уналарды іздеп жатқан жандардағы болушы мүмкін. Себептегенде навестің астында авал таза уналардағы көп.
Бизди кайсыл региондон көрүп жатасыздар, кайсыл мамлекеттен көрүп жатасыздар? Ошондагы мүмкүн болсо комментарийге жазып кетсеңиздер жакшы болот. Мына ушинтип навес астына кирип калдык. Мен алыстан туугандар бир дагы мына ушул степ патспада болуп калабы. Мына ушул мына боюнча маалыматты берейин туугандар. Өзүнүн мына ушундай коюлмай дискалары менен туугандар. Бул машина боюнча маалыматты берсек, чыгарылган жылы 2003, 2 куб. Бул жерден номерлерин көрүп алыңыздар. Баасы болсо 13500 сом. 13500 доллар. İçi açık olsa işini gösterelim. Bismillah деп açabыз. İçi мына ушундай туугандар. Арт жагынан көрсөтүп коеюн. 7 орундуу степ унаасы. Тақсыр сіздерден бе? Майлы. Үсті болса мына ушундай. Анжандылы дагы мына ушул степти көрсөтөлү. Регион 02 номери. Аштан номери. Мына ушундай өзүнүн коюлма дискалары менен. Дарегине келсек, чыгарылган жылы 2002, 2 куб. Номерлерин көрүп алыңыздар. Баасы болсо мына ушундай. 830 000 сом. Арт жагында көрсөтүп коелу. Машина күлүштөнүү экен. Кийинки унаага өтөбүз туугандар. Бул жакта 7 орундуу унаалар жок. 7 орундуу унааны издейбиз кайрадан. Бул жерге бир Альфард туруп калып турго. Армениянын номеринде. Негизи баасы жазылбаптыр. Ошондой болсо да тартып коелучу. Чыгарылган жылы 2010 экен туугандар. 3.5 куб газ, бензин дейт. Номерлери 0555 55 77 73 деген номер. Таксыр кимден экен билбейсиздерби? Мына туугандар. Альфард. Ең башкысы номери бар экен. Чалып туруп өзүңүздөр ушундай унааны издеп жаткан болсоңуздар, чалып номерлерин билип алсаңыздар болот. Оштун салтында билесиздер. Номери негизи жазылбайт бизде. Баарыңыздарга белгилүү. Мына ушундай туугандар. Биз дагы алдыга карай жылы беребиз. 7 орундуу унааны издейбиз. Кезектеги 7 орундуу уна туугандар, Kia. Мына ушул уна боюнча дагы маалымат берели. Негизи 7 орундуу болуш керек. Чыгарылган жылына келсек туугандар, бул жерден азыр эместе көрсөтөм, 2003 экен. Баасын көрүп алыңыздар, мына ушундай. Номери дагы жазылуу. Ишин көрсөтүп коелу. Таксыр бир тартып коелу, а? Бул жерден электропакет. Баасы колго тийиш канча эми таксыр? 310, а? 7 орундуу, а? 310 000. Машина каяктан жүргөн негизи? Ошто эле? Баасы туугандар, көрдүңүздөр, 310 000 сом экен. Болушу. 330дан түшүрүп берет, мына ушундай. Үстү болсо мына. Üstünde көрсөтүп коеюн. Ишин көрдүңүздөр.
Өзүңүздөр баасын сүйлөшсөңүздөр болот. Мына ушундай туугандар, машина батпай кетти базарга. Кайрадан эле 7 орунду унааларды издейбиз эми. Бүгүн негизи мен айткан 7 орунду унаалар аз кириптир, туугандар. Аз кириптир. Колдоп коюңуздар туугандар. Лайктан басып коюңуздар. Кезектеги мына ушул Кияны да көрсөтөйүн кайрадан эле. 7 орунду болуш керек. Автомат коробка чыгарылган жылы 2017. Бул жерден номерлерин көрсөтүп коеюн туугандар, мынакей. Номерлери мына ушундай. Азыр басын билип берейин. Assalamu alaikum. Ава өзүңүз тартпайбыз. Таксы канча сурап атасыз? Егес оякта. Егес биякта. Пробеги канча экен билбейсизби? 117 000 окшойт. Болду. 117 000 экен. Таксы канча сурап атасыз? Сена. Это ваш, да? Сена сколько стоит? Это ваш, да? Кушать ушел. Болду. Эси туугандар. Тамактанганы кетиптир дейт. Кушать дейт го. Мына ушундай. Алам кабар деген. Бияктыбы? Болду. Кошуп коелу туугандар, туура түшүнөсүздөр. Жол катары мына ушундай тартып кой дегендер дагы бар. Мына ушул кезектеги мына ушул Кияны да тартып коеюнчу. Себеп дегенде элдин талабын аткарганга аракет кыламын дайым. Мына ушул Киянын толук чыгарылган жылы мына ушул жерде болуш керек. Мынакей. Бул жерден нелер жазылган? Мына ушул нерсени дагы машинадан башка көрсөтүп болсоңуз. Болду, ичин көрсөтүп коелу. Электропакет, мультируль туугандар. Объем 2. Автомат коробка. Ичи болсо мына ушундай кожадан. Дизелби, 19,5 миң. Болду. Баасы 19,5 миң. Ушул мультирульдү көрдүңүз. Мынакей. 38,245 дейт пробег туугандар. Мынакей. Көрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай. Сенин ийгилик. Болду. Башта качан келди Кыргызстанга? 20 күн болду мен келимге. 20 күн болду. Мынакей туугандар, өзүнүн мына ушундай туманиктери менен номериңиз Келгениге анча болду. Мен келимге 20 күн болду. Болду. Номерин көрүп алдыңыздар. 20 күн болуп туралганына. Өзүнүн мына ушундай дискалар менен. Биз алдыга карай дагы жылы өрөбүз. Туура түшүнөсүздөр эми. Кезектеги 7 орунду унаа кайсы унаа болушу мүмкүн? Караңыздарчы, машиналардын тизилгендерине. Дагы бир 7 орунду унааны көрсөтүп, бул чыгарылышты дагы жыйынтыктап коелу туугандар. Алыстан бир унааны көрүп калдым, ошол унаа боюнча маалыматты берели. Эгерде мына ушул корейский бул жерден Hyundai унаасы чыгарылган жылы 2021 экен туугандар. 2021 2.4 дейт объему. Газ экен туугандар. Номерлерини көрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай 54 менен 60 06 78 деген номер. Таксы канча сурап атыр билбейсизби? Бияк канча сурап атыр? 35 000. Болду. Туугандар. Старекс дейт.
Star X'nin жаңы мына ушул поколениясы. Отуз 8 миңден окшойт. Мына ушундай куйулма дискалар менен. İçini көрсөтүп коелу бир сыйра. İçi мына ушундай туугандар. Бул жерден мультруль десем, мультруль экен. Кондиционер бар экен. Отургучтары мына ушундай кожадан. Üstünde көрсөтүп коелу, үстү болсо мына ушундай. Мына ушинтип туугандар бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Эми болсо дагы алдыда сиздерге жакшы кызыктуу болгон чыгарылыштарды тартып турабыз. Андыктан биз менен бирге болуп, каналды колдоп, мүмкүн болушунча каналды бөлүшүп койсоңуздар аябай чоң колдоо болот. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Дагы бир жолу Ош шаарындагы Чапалак унаа базарынан сиздерге чоң салам айтамын.